Бүгүн биз чет тилдери, Европа тилдери күнү экен. Мына ошонун урматына чет тилдер жөнүндө кайсы тилдерди билесиз деген теманын үстүндө кеп кылып жатабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, жана дагы студиябызга келген өзгөчө конокторубуз бар. Кесиптешим уруксат берсе мен тааныштыра кетсем. Бизде мейманда бүгүн аябагандай Борбор калабызда өзгөчө мектеп бар. Бул мектеп өзүнүн өзгөчө методикасы менен өзүнүн окутуучуларына аябагандай эффективдүү билим берип келет десек жаңылышпайбыз. Тааныштыра кетсем, бүгүн бизде мейманда English Zone билим берүү мекемесинин өкүлдөрү Махабат Абзаттарова жана Айза Медерова. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Кутман англис тилинде учурашып кетпесиздерби? Англис тилинде кутман таңыңыздар менен телекөрүүчүлөр деген кандай болот? Good morning, guys. Welcome to here. Let's talk about English Zone and all the good things that are going to happen. Thank you very much. Түшүнбөсөк да ошентип. Андан жакшы. Кандай келип алдыңыздар? Таң кандай башталды бүгүнкү күн? Таң жакшы эле башталды. Негизи эрте турасыздарбы сиздер? Дайыма эрте турабыз. Жумуш эрте башталат. Эртеден баштап сабактарды беребиз. Ошондуктан күн сайын саат 6 же 7:30 турабыз. Жакшы. Эң сонун мына ошол сиздердин мектеп жөнүндө сурагым келип турат. Алгач ачылганына канча болду? Канча убакыттан бери кызмат кылып келе жатат бул мектеп? Бул мектеп негизи 2012-жылы ачылган. 24 апрелде биздин ачылыш күнү болгон. Ошондуктан биз быйыл 5 жыл туулган күнү болгон. Биздин мектепке 5 жыл толду. Ошондуктан биздин мектеп ошо 5 жылдан бери иштеп келатат. Түшүнүктүү. Медина билесиң кесиптеш, мен буга чейин социалдык тармактарда досторум арасында сурам жолоо жүргүзүп көрдүм. Англис тилин үйрөнүү үчүн Борбор калабызда кайсы курска барса пайдалуу жана жыйынтыгы жакшы болот дегенде, мына ушул English Zone'ду сунушташты басымдуу бөлүгү. Өзгөчө методикаңыздар бар экен, мына ошол тууралуу биздин телекөрүүчүлөргө айтып өтсөңүз. Кененирээк сиздердин окуу жайыңызда. Биздин методика негизи мындай болот да. Бизде деген биринчи бул эреже бар да. English Zone'ду уккан окшойсуздар. Биздин English Zone'до жалаң англисче сүйлөш керек да. Эгерде башка тилдерде сүйлөсө, мисалы үчүн орусча, кыргызча же кытайча сүйлөсө, ошондо ар бир сөзүнө 10 сом төлөшү керек. Ал жерде жана кире бериш жакта, ресепшн жакта 4 стол бар. Ошол столдордо отургандан соң сиз орусча же кыргызча сүйлөсөңүз болот. Тургандан соң сүйлөсө болбойт. Ошондуктан бул методикасы кандай? Биз деген жана окутканда дайыма, то есть англисче үйрөтөбүз баарын. Анан кийин ошондо студент бияктага келгенден соң кандай десем, практика аркылуу үйрөнөт да. То есть дайыма англисче сүйлөсөк, албетте анда. Биринчи сабактардан баштап практика болот. Мисалы башка курстарда китептерди окуп, анан бир күн эле 5 жолу окуп, бир күнү практика болсо, биякта деген биринчи сабактан эле практика болот. Мисалы деген бир башка өлкө жака барсаңар, мисалы Америка барса башка орусча, кыргызча сүйлөшпөйт да. Ошондуктан аякта элдер аябай бат үйрөнүп кетет. Ошондуктан биздин ошол эле эрежени биздин курстарга эметтик. Анан деген уже көрсөңөр, экинчи сабактан, үчүнчү сабактан уже элдер мындай кичине сөздөрдү кошуп, уже предложение кылып, уже сүйлөп башташат. Ошондуктан биздин курстар аябай эффективный деп ойлойбуз. Жакшы. Ал эми бизде билдирүү бар экен. Аягы 31 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы. Темага ылайыктуу эмес. Мен бүгүн немис тилинде эркин сүйлөйм. Германияда окуп келгем. Жана дагы кесибим боюнча эмгектенип жатам дейт. Мына ушундай билдирүүнү ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы жиберсеңиздер болот. Кайсы тилдерди билесиздер, кайсы тилде сүйлөйсүздөр? Эң мыкты билдирүүгө биз Саякбай көркөм тасмасына 2 кишилик чакыруу билетин ыйгарууга даярбыз. Ал эми сиздерге да суроо келип түшүптү. Аягы 15 менен аяктаган абонент, салам. Негизи эле өзүңүздөр англис тилин канча убакытта өздөштүрдүңүздөр дейт. Негизи мен англис тилин 2014-жылдан бери үйрөнүп жатам. То есть ошо 2000 канча жыл болду? 3 жыл болуп кетти. Башында мен деген үйдөн эле отуруп, жана китептерди окуп үйрөнүп баштагам да. Ошондо өзүм эле китептерди алып, окуп, жана үйрөнүп сөздөрдү эметкем. Андан соң бир күнү эле эшикте баратсам, жана Билинканидеги биздин филиалыбыз бар, ошол жерден өтүп баратсам, English Zone деп жазылып турганда, кирдим ичине. Ойлогон эмесмин негизи англис тил курстарына жазыламбы деп. Ой жок болчу да. Киргенден соң ал жакта ресепшнда отурган кыздар
мага ингурзон жөнүндө айтып беришти да, ошондочу. Биякта англис тили курстары болот, биякта деген орусча кыргызча сүйлөсө болбойт деп, ошентип мага ингурзон жөнүндө айтып бергенден соң аябай жагып, мен жазылгам. Ошондо мен деңгээлим кандай биринчи болчу да, ошондо мен вроде окуйм, түшүнөм, бирок сүйлөй албачымын да. Анан ингурзонго жазылгандан соң мен 1 жыл окудум ал жакта, эми азыр эркин сүйлөйм да. Ошондо мен 2015-жылы баштап 2016-жылы бүтүп, 1 жыл окуп, токтобой баргам да. Анан 1 жылда ошентип аябай эркин сүйлөп кеттим. Анан азыркыга чейин дагы мен англис тилин унутпай, дайыма күндө сүйлөп турам. Ошон үчүн практика аябай жардам берет да бул жерде. Махабат, сиз? Менде да менин байкем өзү турецкий лицейде бүткөн. Ал деген мага англис тилин көп китептерди алып келчү. Ошону оку, англисти үйрөн деп. Бирок баары бир мисалы башка курстарга барсам, алар деген көп грамматиканы берип, менде практика аз болчу. Анан деген бир программа бар, Flex деген. Ал деген биз Flex деген программа кыргыз жарандарды, жаштарды Америкага жөнөтөт 1 жылга. Мен ошол программа менен 2014-жылы, 2015-жылга чейин барып келгем. Аякта үй бүлөдө жашадым, мектепке бардым. Кыргыз тилди аякта баарына үйрөтүп, аяктан англис тилди үйрөнүп, мен кайта бияк келгем. Анан ошол 2015-жылы Ингурзондо иштеп баштагам. Ошондуктан эң аякта практика керек да. Практика болбосо, ал жөн эле окуган алдан жардам бербейт. Биз ошондуктан практиканы аябай көп кылыш керек. Хотя бы бир күндө 15-20 минут практика кылсаң, ошол да сага жакшы жардам берет. Жакшы. Негизи эле англис тилин баарыбыз мектептен, университеттен окуганбыз. Бирок ошого карабай англис тилин балким грамматикасын, жазууну билсек, окуганды билгенибиз менен сүйлөгөндү билбейбиз. Сиздердин мектепке канча жаштан баштап кабыл аласыздар? Кимдер барып окуй алат? Биздин мектепте деген 4 жаштан 60, 70, 80 жаштагылар деле келишет да. Мисалы үчүн биздин деген өзүнчө филиалыбыз бар, ал балдарга арналган да. 4төн баштап 12 жашка чейин балдар окушат. Калган 2 филиалдарда 12ден өйдө студенттер окушат. Сиздин убакта эмеңизде, курагыңыздарда эмелер келишет көп. Сиздин ата-энеңизде курагыңарда студенттер келип окушат. Негизи эгерде желанияңыз бар болсо, любой адам келип окуса болот биздин мектепте. Жашка карабай. Билдирүү бар экен, суроо. Аягы 122 менен аяктаган абонент, саламатсыңарбы? Мен жаңы силерге кошулдум. Канча жашка чейин кабыл аласыңар? Мен 31 жаштамын, АКШда 2 жыл жашагам, бирок англис тилинен аябай кыйналам дейт. Сиз эгерде 31де болсоңуз, биздин биздин эшигибиз дайыма ачык. Сиз келип биздин мектепте окусаңыздар болот. Негизи чоң кандай улуу курактагы адамдар эртең менен же болбосо кечинде келишет да, жумушка чейин же жумуштан кийин. Эгерде сиздин жанагы мектеп курактагы адамдар менен окугуңуз келбесе, мисалы үчүн, эртең менен жазылсаңыз болчу же кечинде. Түшкү малдагы жана школьниктер, мектеп окуучулар же студенттер келип окушат да. Ушундай биздики. Жакшы, бизде билдирүү бар экен, ардактуу телекөрүүчүлөр. 025 менен аяктаган абонент. Ассалому алейкум, бир туугандар. Мен араб тилин эркин билем, Пакистанда окугам дейт. Мына ушундай билдирүүнү сиздер да жиберсеңиздер болот, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кайсы тилди билесиз жана ал тил жашооңузда кандай пайдасы, кандай кереги тийип жатат деген тагыраак мына ушул суроого жооп бериңиздер. Эң мыкты билдирүүгө бизден Саякбай тарыхый тасмасына 2 кишилик билет бар. Айза Махабат, айтсаңыздар, деги эле англис тилин үйрөнүүдө, мисалы үчүн кайсы жаш өлчөмүндөгү адамдар баягы бат сиңирип бат үйрөнөт? Балким кичинекей балдар үйрөнөбү же орто ченемдеги же улуу муундарбы? Кайсы убакта барса баягы англистин тезирээк өздөштүрүп алат? Кайсы убактабы? Жаш кураган. Жаш кураган. Биздин мектебибизде мисалы андай жок. Биз айтпайбыз мындай жашта батыраак үйрөнөсүңөр деп. Бизде методика баары жаштарга жакшы болот. Анан мисалы бизде аябай интерактивный способ обучения дейбиз. Анткени биз деген англис тилди оюндар менен же кичине видео көрүп, музыка угуп, тексттерди үйрөнүп ошентебиз. Бизде андай мындай жашта келгиле ошо жакшы үйрөнөсүңөр десе болбойт, туура эмес болуп калат. Анткени деген бизде 60 жаштагы адамдар үйрөнөбүз деп келет, алар үйрөнүшөт. Ошондуктан биздин методика андай бир жашты өлчөбөйт, алардын баары жаштарга боло берет. Бирок мисалы үчүн мектеп окуучулар, анткени алардын жана энтузиазмы көп болгондуктан, энергиясы көп болгондуктан, ар бир күнү жаңы нерсе үйрөнгүсү келишсе,
То есть мектеп окуучулар бизде батыраак үйрөнүп кетишет да, анткени алар энергиясы толтура. Ошондо алар көп убакытты окууга берип, анан үйрөнүп кетишет. Бирок улуураактагы, кичинекей урактагы балдар дагы бир айда уже мындай сүйлөмдөрдү кошуп, анан сүйлөп кетишет да биздин мектебибизде. Анан дайыма мисалы үчүн адамдар келгенде жазылганда сурашат, канча айда мен сүйлөп кетем деп. Эгерде өзүнүн деңгээли мисалы үчүн 0 болсо, биз айтабыз. Эгерде сиз өзүңүздүн эмеңиз болсо, желанияңыз бар болсо, сиз негизи бир айда эле уже мынтип сүйлөп кетесиз дейбиз да. Бул чындык. Анткени биздин жана методика боюнча жалаң англисче сүйлөгөндүктөн биздин эмелер окуучулар келгенде бул атмосферага кирип, анан кийин сүйлөп кетишет. Анткени бүт айлананын баары англисче сүйлөп атса жакшы да, практика болот. Өзү угат, өзү сүйлөйт. Ушундай методика менен да сүйлөп кетишет. Жакшы. Негизи эле мына ушул сиздерге келген окуучулар сурайсыздарбы, кандай максатта англис тилин үйрөнүүнү каалашат? Балким англис тилин үйрөнүп чет өлкөгө кетишет, же болбосо Кыргызстанда иштешеби алар? Кандай максатта үйрөнүшөт алар? Көбүнчө келгенде кандай максатта үйрөнгүбүз келет десек, чет өлкөгө кетебиз дешет да. Кээ-биркилер өзүм эле, негизи мен өзүм келечегиме керек дешет. Ошондо кээ-биркилер жөн эле билбей эле келип, мен жөн эле окугум келет тилди дейт да. Ошондо ошогулар мисалы үчүн жана өзү максатын билбеген адамдар келип тилин окуганда, Ингвурзондо ошо максат пайда болот. Биз анткени Ингвурзондо айтабыз, ар кайсы чет өлкө программаларын айтып беребиз. Сиз бул программа менен чет өлкөгө кетсеңиз болот, бул программа менен тияка кетсеңиз болот деп. Ошондо жана максаты жок адамдар келип, өзүнө биякта максат табышат. Анан кийин бизге көп адамдар, мен досторумдан уккам же туугандарымдан уккам, ошо силерде кандай экен, эмне экен көрүп кетейин деген. Ошол көп информация алыш үчүн келишет. Мисалы бирөөдөн угуп келип, бизде да hangout зона деген бар. Аякта деген адамдар сабактан кийин отуруп, англисче сүйлөшүп бири-бири менен, жаңы досторду табып, аякта кофе, чай ичип, ошентип аларда практика болот да. Ошондуктан алар деген өзү көргүсү келип, эмне болот, кандай экен деп ошентип келишет бизге. Жакшы. Жакшы билдирүү келиптир. 971 менен аяктаган абонент, урматтуу Пирамида телеканалы, англис тилине кызыгам, дарегин айтып коюшсунчу дейт. Бизде Бишкекте 3 филиал бар. Эгерде сизге мисалы үчүн Билинка, Айни жакын болсо, Манас университетинин жанында ошо биздин биринчи филиал болот. Экинчи филиал бизде Исанова Токтогула жакта, Бишкек парктын өйдө жагында. Анан үчүнчү филиал Советский Донецкте, 8-микрорайон болот. Ошол жакка келип, биздин эшиктер дайыма ачык, келип бизге жазылсаңыздар болот. Дагы билдирүү бар. Аягы 056 менен аяктаган абонент. Салам Пирамида, мен англис тилин 50% билем десем болот. Дагы билимимди өркүндөтүү үчүн силерге кайрылсам болобу? Чоң рахмат дейт. Албетте, кайрылсаңыз болот. Эгерде сиз 50% дедиңиз, келип, биз сиздин деңгээлиңизди текшергенден соң биз айтабыз, сиздин деңгээлиңиз мындай деп. Анан кийин сизге группа тандайбыз. Группа тангандан соң окуп баштайсыздар. Келип бизге жазылыңыздар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер да билдирүүлөрдү жибериңиздер. Кайсы тилди билесиздер жана эмне себептен жашоодо кандай пайдасы тийип жатат? Мына ушул суроого тагыраагы ушул жашоодо кандай пайдасы тийип жатат тил үйрөнүүнүн жооп берип, бизге билдирүү жибериңиздер. Биз албетте белек катары Саякбай тарыхый көркөм тасмасына 2 кишилик чакыруу билетин ыйгарабыз. Кийинки билдирүү аягы 542 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Мен канча жылда англис тилин үйрөнө алам дейт. Айтышат-го, тилге тилмейинче тил үйрөнө албайсың деп. Ошол чынбы? Рахмат дейт. Бизде мисалы биз мынтебиз, ал деген өзү адамдан если мотивациясы болсо, мен үйрөнөм деп аябай катуу аракеттенсе, аны бат эле үйрөнүп кетсе болот. Анан мисалы бая айткандай практика керек. Мисалы тилди бирөө дагы аябай жакшы билсе, аны деген практика кылбаса ал унуп калат экен. Ошондуктан деген ар дайым практика кылып, хотя бы бир күндө 15-20 мүнөт практика кылса жакшы болот. Бирок мындай определенный убакыт жок. Бир жылда үйрөнөсүз деп сизге айта албайбыз. Андыктан ал деген өзүңүздөн зависит кылат. Ал сиз аябай мотивацион менен келип, мен үйрөнөм десеңиз, бат эле үйрөнүп кетесиз. Негизи бизде деген биздин мектепте 5 деңгээл бар. 0дон баштагандар, 0дон баштап 1, 2, 3 деп кетет. Ошентип деңгээлдер, анан кийин ар бир деңгээл бизде 3 ай өтөт. Ошондо 5 деңгээлди кошсок, 1,5 жыл. Эгерде сиз 0дон баштагыңыз келсе, анда токтобой барсаңыз, биз 1,5 жылда, 2 жылда уже
эркин сүйлөп кетесиз. Жакшы. Кийинки билдирүү 354 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Пирамида каналы ар дайым алга өсүп өнүккүлө. Меймандар, коноктор англис тилинде Аелина кызыма каалоо тилек айтып коесуздарбы? Чоң өрүктөн жазып жатам дейт. Ушундай Аелина экен аты, каалоо тилек англис тилинде. Hello, dear Aelina. We wish you to stay happy, stay wealthy, healthy. Yeah, and how we say in English Zone, always stay hungry, stay foolish. We really hope you're going to come to English Zone to study with us, and we wish you all the best in this life, all the dreams that you have. Achieve your Achieve your dreams, and may all your dreams Study come true. good. Study English. I don't understand, no. Жакшы сөздөр айтылды деп ойлойм. Мына ушундай кийинки суроо бар экен. Аягы 110 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы? Пирамида каналы English Zone'дун Ошто филиалы барбы дейт. Азырынча бизде Ошто филиал жок. Бирок пландарыбызда Региондорго филиал ачкан бар да. Бирок азырынча жок. Бишкекте эле. Ал эми сиздердин ушул окуу жай ким тарабынан негизделип ачылган, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Биздин негиздечүбүз аты Эрнис Адылбеков, өзү 27 жашта. Бул негизи бул кантип бул идея жаралганын айтып берсек деп ойлойм. Негизи Эрнис Адылбеков өзү кичинекей кезинде Америкада окуганда, анан ал кичинекей кезинде жалаң кыргызча сүйлөчү да, орусча да билбей, анткени айылда өскөн өзү. Анан ошентип Америкага кетип ата энеси менен, анан кийин ата энеси бир күнү англис мектебине берип отургузган да. Биринчи күнү Эрнис байкебиз эчтеке түшүнбөй, анан кийин эң биринчи сөзү англис тилинде бул туалет болгон. Анткени элестетсеңиз, бүт классташтары, мугалими, бүт американецтер. Эчтеке түшүнбөйт, каякта бир айылдан бир кичинекей бала келип, же орусча билбейт, же англисче билбейт. Ошондо эң биринчи сөзү туалет болгон да. Бул туруп кандай десем, көрсөтүптүр да, мен чыксам болобу деп. Ошентип көрсөткөндө ти мугалими түшүнүп, you wanna go out дептир. То есть сиз чыккыңыз келип атабы десе, чыгыптыр. Ошентип биздин методика эмнеге ушу англисче сүйлөш керек депчи, то есть жалаң англисче. Ошол жактан жаралган. Анткени биякта деген мисалы үчүн жаңы сөздөрдү үйрөнгөндө биз кыймыл аракети аркылуу үйрөтөбүз же сүрөт аркылуу. Ошондо бир жыл окуп ошо Эрнис байкебиз аякта эркин сүйлөп кеткен да. Орусча грамматика жок эле, мындай эле практика аркылуу үйрөнүп кеткен да. Ошондо биздин методика ошол жактан келген да. Ошентип биздин студенттер келгенде башында аябай мотивация беребиз. Анткени эгерде сиз англис тилин үйрөнгүңүз келсе, дайыма практика кылышыңыз керек депчи. Ошондо келгенде жана жаңы сөздөрдү, мисалы үчүн нолдор кантип үйрөтөбүз жаңы сөздөрдү деп сурашат да. Биз айтабыз. Мисалы үчүн могу гүл, кантип айтмакбыз? This is flower дейбиз. Flower. То есть көргөн нерсени мынтип айтабыз, алар дептерине жазып айтышат. Эмкиде анан кандай эстеп калышат да. This is flower деп. Бирок бизде деген айбир көп ата энелер келишет, балдарын жазабыз деп, анан деген көп элдер келишет. Алар деген биринчи түшүнүшпөйт. Кантип биз бир сөздү билбесек, кантип биз англисче сүйлөп кетебиз деп. Бирок бизде уровень бар. Нулевой уровень болсо биз деген презентация даярдайбыз. Биз эң оңой бойдон биз айтып беребиз. Мисалы ран десе биз чуркайбыз, чогуу. Алар деген ошентип үйрөнүп калышат. Бирок мисалы жөн эле биз ар дайым 10 сөз берип деген аны использовать кылбасак, алар деген үйрөнүшпөйт. Ран десе walk десе биз деген жүрөбүз, dance десе бийлейбиз, биз дайым интерактивный способ менен окуйбуз. Анан алар деген ошону эстеп калышат, анан көрүп, анан кылып ошентип метишет. Анан ран десе уже билишет кандай чуркаш керегин. Ошентип биз балдар менен да иштейбиз, анан чоңдор менен да ошентип иштейбиз. Жакшы, эң сонун. Негизи эфирге мына ушул сиздердин негиздөөчүңүздөр Эрнис мырзаны чакыралы дегенбиз. Ал тилекке каршы чет өлкөдө болуп калганы байланыштуу. Бирок ага карабай сиздер деле сиздердин мектеп жөнүндө, англис тили жөнүндө аябагандай кенен жеткиликтүү маалыматты бере алдыңыздар. Сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда English Zone мектебинин, англис тили мектебинин өкүлдөрү Махабат Абдысаттарова жана Айза Медерова болуп өттү. Биз алар менен англис тили жөнүндө жана алардын мектеби тууралуу маектештик. Жана дагы биз эске сала кетели, бизге билдирүүлөрдү дагы да жибериңиздер. Биз ал билдирүүлөрдүн жыйынтыгын бир музыкалык чыгармадан соң
чыгарабыз. Андыктан чамдаңыздар, дагы да болсо сиздерде убакыт бар. Ооба, бизден алыстабаңыздар. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, talking fast and we talk slow. And we come on, set up a conversation, which trust me, I gave it a chance. Now take my hand, stop it when I'm in the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, boy, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Coming off for the Mali, I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist, put that body on me. Coming off for the Mali, coming off for the Mali. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. It's last night you were in my room, and I wish she smelled like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. I'm in love with your body. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. 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 Таңкы пирамида көрсөтүүсү достор улантабыз дейин десем убакытта болуп калыптыр. Убакыт кантип өтүп кеткенин байкабай деле калдык. Анткени бизге кызыктуу коноктор менен Ооба, эфир абдан кызыктуу болду. Кызыктуу темада сүйлөшүп десек болот. Коштошууга да убакыт келди. Ооба. Аны эмесе күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, аманчылыкта көрүшөлү. 1,5 саат бою сиздердин кызматыңыздарда мен кесиптешим Медина Камчыбекова Жана Мирбек Исмаилов болдук. Ар дайым сиздердин кызматыңыздарда болууга биз даярбыз. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү улансын демекчибиз. Мен бир нерсени унутуп барам. Биз жана убада бергенбиз. Саякбай тарыхый көркөм тасмасына 2 кишилик чакыруу баракчасын суроо мындай болгон болчу. Кайсыл тилдерди билесиз жана жашоодо пайдасы тийип жатабы, эмне максатта үйрөнүп жатасыз деген суроо. Бизге тандап алдык, кесиптешим менен кеңешип, биз эң мыкты билдирүү деп аягы 31 менен аяктаган абонент. Мен англис тилин билем, англис тилин үйрөнүп жатам. Англис тилин эң мыкты деңгээлде өздөштүрүп, өлкөмө Кыргызстанга пайда алып келгим келет деген абонентке Азаматсыз, сизди куттуктайбыз. 2 чакыруу билетин ыйгарабыз. Бизге кайрадан байланышып коюңуз. Биз сизге билетти кантип алып кетүү жолун айтабыз. Мына ушундай биз сиздер менен коштошпойбуз. Кайрадан көрүшкөнчө дейбиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, аманчылыкта көрүшөлү. Бар болуңуздар. Эмки көрсөтүү үчүн сак саламатта калыңыздар.